Бүгін 1 май күні Баткен шаарында спорт сүйүүчүлөрдүн башын бириктирген чуркоо мелдеш өттү. Иш-чара 1 май эмгекчилердин эл аралык майрамына жана Кыргыз сомунун 30 жылдыгына карата уюштурулган. Спорттук иш-чара болгондон кийин жеңилүүчү болот. Бирок негизгиси катышуу деп айтылып келет спортто. Спорт ден соолуктун, достуктун булагы дейт. Ошондо мен айтаттым, бүгүнкү иш-чара менен сиздерде дайым ден соолук болсун. Барагелди кол чаптыралы 1-орун Жорабаева Медина кызыбызга. Азаматсыз. Шындыгында эң биринчи. Мелдеште аялдар 2 чакырым аралыкка чуркашса, эркектерге 3 чакырым аралык чегерилген. Мелдештин жеңүүчүлөрүнө акчалай сыйлыктар жана баалуу белектер берилди. Сезимдерим мурунчу качуубуз анчалык эле болгон жок. Жакшы деңгээлде өттү. Рахмат уюштуруучуларга. 70 жаштагы Бүсера апа бул иш-чараны көптөн бери күтүп жатканын айтат. Ал мелдеш эл арасында сергек жашоо образын калыптандырууга салым кошот деп эсептейт. Жаштар арасында келдим, манайым жарык болду. Жаштардын бардыгы деле кызыгып, шунчалык берилүү менен жүгүрүшүп, берилүү менен өздөрүн мындай курстан мындай көңүлдүү болгонун мен байкадым да. Мындай иш-чаралардын тез болуп, ар кандай нерселерди кубаттап колдоо аркылуу өтө бергени жакшы экен. 300гө жакын спорт сүйүүчүлөр катышкан иш-чараны Улуттук банктын Баткен облусундагы филиалы жана ЮСАЙДтын мыкты азыктануу долбоору уюштурулган. Сезимай Жураева, Нурпейли Ашур кызы, Салам Медиа, Баткен.